17 жаштагы бул өспүрүм алыскы райондордун биринен 4 күндүк лагерге келген. Бир жылда жаштыкка алдырып туура эмес жолго барып калганына өкүнгөнүн айтат. Келечекте дарыгер болууну самаган өспүрүм бүгүнкү жолугушуудан таасирленгенин айтат. Жайкы лагерге чыгарышты. Ошо бир лагерге келгенден кийин жакшы жактарга тартып атат, бизди спорт жактарга, жаман жактарын алыстатып, ынтымакка чакырып атат. Башка жактын балдар менен достошкула, колгормаш, неме дүйнө тоголок деп ошол сыяктуу тarbiyаны берип атат. Ар кандай бейбаштыктарга же кылмыштарга барган өспүрүмдөрдү туура жолго салуу жана аларга психологиялык жардам көрсөтүүнү Oasis кайрымдуулук фонду колго алган. Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Мээрим Осмоналиеванын айтымында, бул өспүрүмдөрдү коомдон обожолонтуп болбойт. Аларга адистер туура кеңештерди айтып, жашоодо ийгиликтүү адам болуу сырларын бөлүшүүдө. Тентек болгондо алар билбейт да, ушу кандай мамиле, мындай навык жок да, коммуникация навык жок, өздөрү менен эле болуп, мындай конфликтке түшүп калат да. Ошондуктан биз болсо ушул 3-4 күн бою биз болсо биякта психологдор, спорт инструкторлор, менторлор, биякта лидерлер келди да. Ошолор лидерлер буларга мындай сабак беришет да, ошо кандай ийгиликтүү адам болуш үчүн, кантип ушул өзүнүн карьерасында эң мыкты болуш үчүн, окууда эң мыкты болсо, кандай ушул Кыргызстанга өзүнчө бир жакшы жаран болуу кантип болот деген ушундай сабактарды биз беребиз. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустары боюнча пробация департаментинде 68 өспүрүм ар кандай кылмыштары менен каттоодо турат. Департаменттен билдиргендей, соттолгон соң шарттуу кесилген балдардын арасынан тандалып, атайын реабилитациядан өтүүдө. Алардын ичинен көпчүлүгү жазык кодексинин 201-202 беренелери боюнча соттолгондор. Булар уурулук жана тоноо беренелери. Бүгүнкү өтүп жаткан иш-чарабызга ошол балдардын арасынан 32 бала тандалып алынган. Булар үй бүлөсү толук эмес, жана бир ата-энеси жок, жана жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн балдары, же болбосо ата-энеси Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн жарандардын балдары болуп эсептелинет. Бул өспүрүмдөр Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынан чогултулган 4 күндүк жайкы лагерде адистерден, психологдордон сабак алышууда. Самара Асанова, Едил Алиев, ЛТР Ош шаары.